Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube көрөрмандары. Бүгүн жаңылык ушул эртең 30 марттан баштап Москвада адамдар өздөрүн кандай алып жүрүү керек, ошол боюнча Москванын мэри Сергей Собянин жаңы билдирүүсүн жарыялаптыр. Бул баягы маалымат булагы Сергей Собяниндин блогунан алынды деп жатат. Мен ошол эмен орусчанын кыргызчасын которуп берип талкуулап, демек мигранттар биз өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек, эмнелер бизди күтүп турушу мүмкүн дегендей баягы жүрөктү өйткөн эмелерди мындай кичине талкуулайлы деген ой менен ушул видеомду чыгарып жатам достор. Мен албетте Питердемин. Эртеңки бүгүнкү Москванын мыйзамдары эртең эле ушул Питерге келет. Албетте акыбал Россияда күндөн күнгө оордогонсуп баратат достор. Азыр 2000ге жетейин деп калды, 1600 болуп, мурда 20-30дан кошулуп атса, азыр 100-200 адам күндө болуп жатат. Ошондуктан ушул эртеңки күндөн баштап өзгөрүү боло турган мыйзам жөнүндөгү макалага келип токтолсок. С 30 марта в Москве для абсолютно всех жителей столицы вводится домашний карантин. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Достор, демек 30 марттан баштап бардык жашоочулар үчүн ушул Москва шаарында үйдөн чыкпай карантин болуп отура тургандыктары жөнүндө ушул өзүнүн блогунда айтыптыр. Эми мен достор орусчаны жакшы билесиздер бардыгыңыздар. Просто мен баягы кээ бир түшүнбөй калган адамдар үчүн дагы мындай айтып жатам да, анан өзүң эле орусча билген адам болуп эме кыле бербе. Мен орусчаны чын айтканда жакшы деле билбейм. Эми бизге касация эте турган жагы достор, мына жумушуң барбы жокпу, эч кандай көчөгө чыгууга болбойт деп атат. Албетте биздин мигранттардын көпчүлүгү эле ушул акыркы кездери жумуштары топтоо менен ушул комната квартираларында отурушат. Буга чейин дагы жумуш издеп жүргөндөрү дагы көп болгон, жаңы келгендер болгон. Демек биз көчөгө баягындай кенен кесири чыгууга мүмкүн эмес экен достор. Андан кийинкиси режим коснется абсолютно всех жителей столицы, независимо от возраста. Жашоосуна, жаш өзгөчөлүгүнө карабай бардык жашоочуларга тиешелүү деп жатат. При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в столицу и уезжать из нее. Однако без всякой причины передвигаться по городу нельзя. Демек, бул баягы Москва областынан же болбосо башка жактардан келген адамдардын укуктарын чектеп койбойбуз. Каалаган адам келип кете берет деп жатат достор. Ал эми Москванын адамдары үчүн баягындай чыгууга мүмкүн эмес деп жатат. Кроме того, в общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанционирование от других людей менее 1,5 метров. Исключением станут поездка на такси. Таксиге чыккандан башка учурларда дайыма ушул социалдык дистанция деп жатышат. 1,5 метр аралыкта, бир үйрүбүз менен болгон аралыгыбыз 1,5 метрде деп жатат. Эми баягы вирустардын учуу деңгээли ушул деп ушинтип бардык дүйнөлүк практикада ушундай деп 1,5 метрден деп азыр кээ бир жерлерге чийип дагы ушул өчүрүткө турганда дагы 1,5 метрден тургула деп атат. Достор, акыбал чынында абал оордоп бара жатат. Мурдакыдай кенен кесири талпа болуп эме болгон нерселерге каршы ушундай мыйзамдарды иштеп чыгып жатышат. Покинуть квартиру москвичам разрешать только если нужно обратиться за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, это можно делать, если человеку нужно поехать на работу. Ишке баргандан учурдан башка учурларда үйдү таштап кетүүгө болбойт. Ушу ден соолукка жана ооруп бир эме болуп калганда гана зарылчылыктар менен чыкпаса, эч кандай башка мүмкүнчүлүктөрдө ушундай эки жака чыгууга болбойт деп атат. Жанатан бери айтып атабыз. Кроме того, это можно делать для того, чтобы перейти в ближайший работающий магазин продуктов или аптеку. Дагы бир жолу ошол баягы жакынкы
продукты магазинine жанына ошол үйүнө жакын жайланышкан магазинге чейин барып келгенге гана. Анан өзүңүздөр бул жерде жашап тиги Ашан, Лента деген алыс жактагы торговый центрлерге демек барып келгенге уруксат жок экен. Ошол өзүбүздүн үйүбүздүн гана жанындагы продукты магазинге барып келгенге. Эми достор, чын айтканда чоң проблемалар башталат. Биздин баягы регистрация болгон жерибиз бир башка, жашаган жерибиз бир башка. Эгерде көчөгө чыгып, мен мына магазинге кетип атам, мен бул жерде жашаймын деп айтсаң, анда сенин регистрацияң башка деп абдан акыбал оорлойт достор. Ошондуктан баягы кимдин документи туура болсо, же болбосо бир гражданствосы бар адамдар болсо, туура эмес болсо, ошол жардам сурап, ошолор аркылуу гана чыгып келүүгө туура келет окшойт. Себеби дегенде биздин көпчүлүгүбүздүн баягы документ менен жашаган жерибиз фактический адрес туура келбейт достор. Бул жерде сөзсүз түрдө ошол нерсени талап кылышат. Албетте биздин мигранттардан эптеп арылуунун максатында дагы бир кандайдыр бир кыймылдар болуп кетиши мүмкүн. Өтө сактык керек бул жерде достор. Ушул нерсеси бизди аябай кыйнап коет да, ушул жакынкы магазинге өзүңүн жашаган жериңде. Бизде албетте Москва, Санкт-Петербургда билесиздер, көбүнчө эле баягы жашаган фактический адрести айтпайбыз. Баягы көпчүлүк болуп калса участковыйлардан жашырып, башкалардан эме кылып, эми мына абдан кыйын болот экен достор. Кроме того, разрешается выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Также разрешается выходить, если нужно, вынести бытовой мусор. Эми жанагы жаныбарларды айлантып келүү деген кыргыздар өздөрү комнатага зорго батып жашайбыз, анан бизде жаныбар жок, бул бизге тиешеси жок. Ал эми мусор маселеси боюнча ошол баягы жакынкы өзүңөрдүн мусоруңарды чыгарып келүүгө болот деп. Даже көрдүңөрбү достор, продукт эмес, даже мусорду чыгарып келүүгө дагы ушундай ограничениялерди киргизип, ошол чыгып келүүгө гана болот деп эме кылып жатат достор. Чын айтканда биз сезбей жүрөбүз достор. Акыбал күндөн күнгө оордоп баратат. Эмесе мындай болуп тревога болбойт эле булар деле. Демек биз бардыгыбыз мындай серьезный кабыл алышыбыз керек. В ближайшие дни можно будет входить только при наличии специального пропуска. Он будет выдан в порядке, установленном правительством Москвы. Дейт достор. Эми бул жерде баягы Москва бийликтери кандайдыр бир пропускаларды берет. Ошонун негизинде гана көчөгө чыгат деп. Ал эми бул Санкт-Петербург боюнча ала турган болсок достор, бизге мен мына мисалы үчүн мен 4 сутка катары менен иштейм ушул жерден чыкканга чейин. Мен кече келгенде эле сменге келгенимде уже мага беришти, кагазды даярдап койгон экен. Ошол иштеген адамдарга ошол кагазы менен гана барып келип тура турган пропускаларды уже ар бир ошол иштеген жерде берип жатышат. Ошондой кагаздарды жок болсо талап кылып алыш керек достор. Эгерде бар болсо дайыма ошол кагаздар менен гана жүрүүгө туура келет экен да. Ал эми бул граждандар Россиянын граждандарына тиешелүү, ошондой эле негизде биздин кыргыздарга дагы гражданствосы жокторго дагы тиешелүү бир кээ бир мыйзамдарды чыгарышты. Мисалы үчүн Путин 7 жашка чейинки берилген ушул пособияларды баягындай берип турабыз деп атат да. Эми биздин кыргыздардын деле граждандары көбүнчө декретке чыгып официально иштеген болсо, Россияда ушул пособия, декретный пособияларды алып жүргөндөрү бар. Айрыкча Москва, Санкт-Петербург ушундай шаарларда. Демек, кандайдыр бир льгота болуп калышы мүмкүн. Мен жеке оюмда бул, эми балким точно эмес болуп дагы калышы мүмкүн. Мен ал жагынан калп сүйлөп койбойм достор. Бирок демек бардык мыйзам түрүндө иштеп жаткан граждандарга ушундай бир жеңилдиктер болсо, демек мыйзам түрүндө иштеп декретте отурган кыргыз жарандарына дагы ушундай кандайдыр бир жеңилдиктер болуп калышы мүмкүн. Буну ошол многофункциональный центрлерден ошол өзүңүздөр регистрация болгон жактардан аныктап, тактап алсаңыздар, балким кандайдыр бир жеңилдиктер ушул биздин балдарга дагы пособия берилип калышы толук ыктымал достор. Бирок мен бул жөнүндө маалыматым жок. Эми ушундай баягы жеңилдиктер болуп жаткандан кийин биздин кыргыздарга деле жеңилдиктер болуп калышы толук ыктымал да. Ушуну айтып коеюн деп чечтим достор. Чынын айтканда акыбалды карап иш кылалы. Аптекаларда маскалар жок. Мен кече обычный жөнөкөй гана парацетамол
alıp koyun desem bul ooruga ушул арзан парацетамол арзан билесиздер 20-30 рубль эле ушундан көп кылып алып койсо жакшы да парацетамол дагы жок экен достор. Иши кылып ден соолугубуз чың болсун. Дары дармектериңерди көрсөңөр бир аптекаларга барганга уруксат экен камдап алыңыздар достор. Эмне болот эмне жок белгисиз. Анткени бүгүн акыркы күндөрү деп жатышат. Россия чет өлкөдөн кайткан россиялар 108 самолет менен 107-108 самолет менен келди. Дагы бир самолет 200-300дөн адам келсе, Италия жана башка Малайзия иши кылып каяктагы бүт чет өлкөдө калган адамдарын чогултуп келип жатышат. Буларда деле жоопкерчилик мындай төмөнүрөөк болот экен. Баягы үйдө отур десе отурбай көчөгө чыгып, ошончо 100 самолет келгенден канча адам келет, анын канчасы мыйзамды сактап стационар үйлөрүндө отурат, канчасы отурбай көчөгө чыгып жуктуруп коюшу мүмкүн достор. Ошон үчүн этият бололу, саламатта бололу. Бардык жерде Кудайым Аллахым ушул бизди сактап турсун достор.